Дағарат қағазды башыңа ору дейді. Здрасте. Шоу-бизнеске төшөк арга. Антисептикті қолыңа емес, оғызыңа сепчі дейді. Оқыңыз. Насыл? Этин кайсы кухнядан жедиң эле? Өле сон тұрбай, ұшы передачадан пайдаланып бардың тең сөп олайын. Көңілді күніңіздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга ийгиликтүү, майнаптуу күн каалайбыз. Любимый телеканалында жапжаңы долбоор, долбоордун аталышы Кылсаң кылда биз баштайбыз. Бүгүн бизде конокто менин оң канатымда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул ырчым жакшы көргөн кийими пакет. Кээ бир айымдарга караганда салонго көбүрөөк акча коротот. Кыргызстанда мындай инсан жалгыз гана Кайрат Кыргыз. Жана менин сол канатымда бала жайлоодо төрөлсө Жайлообек, темирдин жанында төрөлсө Темирбек. Бул ырчы төрөлгөндө атасы там куруп аткан. Бул ырчынын аты кытайча Лауши, французча Ва Пари, орусча Буквы, кыргызча Тамга. Кош келипсиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мен деле. Сонун болсо эле болду. Эң башкысы жакшы оюн тартуулайлы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө. Биздин оюн тууралуу маалыматыңыздар барбы? Столдо 3 карточка жатат. Жылдыз, комментарий жана жазалоо. Катышуучу биринчи жылдыз карточкасын алат. Анан ал жылдыздын Instagram баракчасына кирип, ойго келбеген комментарий жазышы керек. Эгерде катышуучу макул болуп, комментарийди публикация кылса, анда ага балл берилет. Эгерде публикация кылбаса, анда жазалоо карточкасындагы тапшырманы аткарууга мажбур болот. Маалымат алдык, буюрса. Алдык, сиз дагы? Аябай алдык. Алдык. Демек, баштоого даярбыз. Ооба. Ким биринчи болуп баштайт дегенге биз чикилдешебиз. Кадимгидей эле бул кудук, барак жана кайчы. Мүмкүн болсо келиңиздер, кимиңиздер баштайсыздар, чечишип алалы алдынан. Келеле, чикилдешели. Ой, 1 2 3 1 2 3. Ами мени көрүп калдым да. Дагы жолу. 1 Кеттики. 1 2 3. О, Кайрат Кыргыз баштайт. Кол чабуулар болсун. Утпайбы, бул баштайт да. Жок, уткан киши баштайт. Кайрат мырза, бул жерде жылдыз карточкасын биринчи болуп алып чыгасыз. Бул жерде 10 карточка бар. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жылдыз карточкасы ким буйруйт болду экен? Арасынан тандап алыңыз бир жылдызды. Ким? Нурмат Садыров дейт. Нурмат Садыров. Эми Нурмат Садыровка сиз Instagram баракчасын ачабыз. Бул жерде какой-то бир сонун передачага барган экен да. Келиңиз анда ошол акыркы посттун алдына кандай комментарий жазат болду экениңизди чогуу бирге аныктайлы. Азыр комментарий алып чыгабыз. Келиңиз комментарийди бирди алып чыгалы. Биринчисин алып чыгарайынчы. Бисмилля. Эмне мынча узун, Окуйбуз. Сен ырларыңды сага караганда площадтагы караокеде иштеген балдар жакшыраак ырдайт экен. Ушуну жазайынбы? Жаза аласызбы? Жаза берем. Комментарий жазардан мурун ойлонуп көрүңүз. Катуу тийип калбайбы, таарынып калбайбы? Балким таарынып калаттыр. Нурмат мен билишимче аябай таарынчаак бала жигит. Мага таарынбайт. Точно. Келиңиз азыр андан мурун жазалоо карточкасын бир алып чыгып көрөлү, балким оңоюраак түшкөрүп калаттыр. Эмне кылыш керек? Бирөөнү алып чыгабыз. Комментарий жазуудан баш тартсаңыз, съемка кылган группага бир грилди дой. Жазганым андан көрөм. Гриль жегибиз келет, биз деле тура түшүнүп коебуз. Ооба, грилди башка күн жейсиздер. Бүгүн жазабыз. Ойлондуңузбу? Ооба. Макул анда. Кеттикпи? Жазыңыз. Биринчи өлө шашып алгансың да. Нурмат мага таарынбайт. Билет, мен мындай нерселер жазбасымды. Нурмат менен мамилеңиз кандай? Жакшы. Ага ине катары сүйлөшөсүздөр, Ооба. Жолуккан жерден кандай учурашат? Мен менен чуркап келип учурашат. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю боло берет. Караганда. Площадка караокеге барып ырдап көрдүңүз беле таба? Караокеде. Бир жолу ырдап көргөм ала. Бир жолу. Ырдасам керек. Ал 5-6 жыл мурун, Ооба. Публикация кылдыкпы? Кылдык кой. Кайрат мырза, bunday темп менен сиз таарынып алышыңыз мүмкүн. Бул жагында ойлонуп көрүңүз. Мага таарынбайт, айтып атпаймынбы, бир да ырчы мага таарынбайт.
Анткени билет мен кандай экенин. Кандай экениңизди. Жакшы. Биринчи раундда азырынча Кайрат Кыргыз алдыга чыкты. Бир кол чаап коелу. Самырларны утуш керек. Аны көрөбүз азыр. Эми кезек Тамга жылдыз карточкасын алып чыгабыз. Ким туш келет болду экен? Итак, Ильяс Абдразаков. Official. вау. Ильяс Абдразаков. Жана Ильясга кандай комментарий туш келет болду экен? Бир сон комментарий келсенчи. Бул жерде сонун комментарий жокко деп ишенебиз. О, Даниэль Ажиевдин бизнеси мага өттү. Вакансия бар, иштейсиңби? Дегенди жазат экен. Даниэль Ажиевди тааныйсызбы? Жок. Мен ал баланы негизи колдойм бирок. Колдойсузбу? Ооба. Анда мен айтпай эле коеюн, сиз айтып коюңуз кандай адам экен. Аябай сонун адам. Карантин башталарынын алдында бул Даниэль ар бир муктаж болгон адамдарга кичинеден болсо да акчалай сыйлык, ошондой эле ундарды тараткан. Кайрымдуулук иштерин жасаган. Ооба. Бирок бул бала не имеет значения, акчаны каяктан тапкан, каяктан таап элдерге берип атат. Самое главное, что он помогает фейктерге деп коеюнчу, жаман баягы сөз айтам деп, баягы сөздүн уңгусун, мүчөсүн билбей эле элге деп мындай жазып алганда, айтып алганда, Ильяздын немесине киребиз, аккаунтуна киребиз. Абдразаков чыкпай атабы? Всё, таптым. Акыркы посту кандай экен? Акыркы посту бул жерде кыз жөнүндө. Кичинекей кыздар жөнүндө. Кичинекей кызы жөнүндө. Кичинекей кыздын алдына ушинтип жазганыбыз бир аз сурамесирак болуп калат окшойт, Азыр жазалоону алып чыгып көрөлү. Балким оңоюраак түшүп келип калаттыр. Кандай эмесе, жазалоо карт билдири. Лимон жей турган болсом жемекмин. Капрон колготки башка кийип, сториске лайв жаңы маска ойлоп таптым деп айтты. Азыр сиз капрон мону колготкини башыңызга кийесиз дагы. Лайфхак, мен жаңы маска ойлоп таптым деп туруп, сүрөткө тартып сториске жүктөп коюшуңуз керек. Мен алып чыгып коюп коеюн. Мен эми тандайм да турабы? Тандайсыз. Кайсыл сизге оңоюраак болуп атат? Негизи мен ишенем, Ильяс байке Даниэль Ажиев ким экендери билбейт. Билет, баары билет. Мени деле өтө мындай байкап деле мени билбесе керек. Эмнеге байкап эле Мен жүрсүздөр? кичинемден бери бирок аябай ырлары менен оруп, ырдап келем да. Бирок ойлойм, мени тааныса дагы, тааныбаса дагы туура түшүнөт деп. Хейтерлер деле көп болсо керек. Демек, арасында билинбей мени окуй эле коюңузчу, пожалуйста деп айтам. Демек, жазалоодон баш тартасыз. Ооба. Эмне себептен? Кийим келбейт атат башыма, чын айтайын. Кийип жүрүп эле башка кийгиңиз келбейт атат, башка жака эле кий эле. Кеттик анда. Чифтин бизнеси мага өттү. Бизнеси, туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Кандай бизнес болду экен? Бир эле бизнеси бар, Кайрат мырза? Зато деньги делает, помогает. Мен деле ачмакмын, мисалы, андай нерселерди баягы акча именно ошол жерде болот да. Первый крупный бизнестердин бири ошондой нерсе да. Напримерчи, мындай нерселерге баягы сурансаң, акча бер деп, маданиятка акча бер, тиги акча бер десең, көпчүлүгү бербейт. Ушундай жерге келгенде акчаны ышкырта беришет да. Почему бы нет? Именно ошондой пайдаланып элдерге жардам бериш керек. В принципе, жана публикация болду. Буюрса. Кылып койдукпу? Ооба. Браво! Вау! Мен ойлогондон дагы биринчи раундубуз башкача башталды. Биринчи раунддун эсеби менен 1-1 эсебинде тең чыкты. Экинчи раундду эми Кайрат мырзага кезекти берели. Кайрат мырза жылдыз карточкасын алып чыгабыз. Мында дагы ушундай элеби? Ушундай эле. Да? Түрдүү. Анжелика Кайратовна. Анжелика Кайратовна. Мен сени сүйөм. Чын элеби? Сага караганда сулуумун мен, билесиң. Вау. Мындай
мындай заявление үчүн көп нерсе колубуздан келеткенине ишенип калдым эми. Комментарий алып чыгабыз. Анжелика Кайратовна кандай комментарий жазабыз? Так. USB деген эмне? USB. Окуйбуз. Насыл? Кайрат байкемдин күлкүсү бир тайлык экен. Так. Флешкадай болуп, ар кайсы жерге сайла бербе, вирус жуктуруп аласың. Сайла бербе. USB флешкасын деп ар жерге сайла бербе. Компьютерге сайлатып, USB флешкасы. Билесиз, вирус жуктуруп алышы мүмкүн. Ушундайбы? Жазайм ушинтип. Кирип көрүңүз. Постко кирип көрүңүз. Азыр жазаардан мурун сиз жазалоо бар экенин унутуп калып атасыз, Кайрат мырза. Ой, жазалоо не до этого да. Сиз мындай темп менен утуп кетчү деп элесиз го, я. Негизи Анжеликанын сүрөттөрү аябай мындай сапаттуу сүрөттөрдү киргизет, байкайсызбы? Келиңиз, эми жазалоо карточкасын алып чыгалым. Типа алып коеюн, Типа. Алып коюңуз. Не жөнүндө? Не дейт? Аны бул мага оңой эмеспи? Окуйсызбы? Мен окуй эле коеюн. Даарат кагазды башыңа ору дейт. Здрасте. Здрасте. Мумия. Да. USB флешка деп ар жерге сайылба, вирус жуктуруп аласың. Жазып бүттүкпү, Кайрат мырза? Жаздым. Жана публикация. Кетти. Браво! Өлө сон турбай, ушу передачадан пайдаланып бардым тең сөгүп алайын азыр. Шубалап комментарийлер менен. Ооба. Экинчи раундтун жүрүшүндө Кайрат мырза кайрадан алдыга чыкты. Кол шаап коелуп. Эме Кайрат мырзадан эмнем кем экен деп туруп тамга кайсын бирдин үстүнөн чыгасың го дейм, эме? Ким? Бирөөнү алалы. Бек Исраилов. Бул байке менен жакшыбыз. Ооба, жакшы. Таанышпыз. Комментарий жазсакынчы. Комментарийлерди окуп көрөлү, анан Instagram баракчага киребиз. Кетти, комментарийди алып чыгабыз. Бирдеке жазып атсаң. Что-то бул тамга башаган калтыр дейт. Бирдеке болот, ооруаткан го дейт. Сиз экини алып чыгылдыңызбы? Жок. Жок, Сенин сүрөтүңдү тамекинин сыртына чапташ керек. Ошондой эле чекпей калат. Сенин сүрөтүңдү тамекинин башкы бетине чапташ керек, ошондой эл тамеки чекпей калат дейт. Наоборот, чегип аны көргүсү келип. Сиз көргүңүз келеби мисалы? Мындай өтө деле начар комментарий эмес экен, бирок мени деле болсо керек. Бул жазбайт болчу депчи. Өтө деле эч нерсе жок дегенге кошулбайм. Анын сырткы келбетине шек келтирип атпайсызбы? Ойлойт да, бул жазбайт болуш керек, мындай. Это просто случайность деп коюлушу мүмкүн. Келиңиз, анда жазалоо. Ошон үчүн мени кечирип коюңуз. Жазалоону алып чыгабыз. Кандай жазалоо түшүп келет сизге? Жазып калсам, жазалоо. Балким оңой эле да, жазалоо. Чайналган сагызды чачыңа чапта. Жакында эле болгон. Чачыңызды кыттырдыңыз анан эмне кылдыңыз? Мол жерге чапталып калыптыр. Анда биз жазып атабыз, Бул жерде жаңы толкунда жүргөн сүрөт экен. Чапташ керек. Жаңы толкунда жүрсө, демек кыргыздын намысын коргоп келген жигит, Дал ушул шоу чөйрөсү, чыгармачылык чөйрөсү ар дайым өнүгүп өсө берсин деген жакшы тилекте биз экинчи раундту жыйынтыктап коюп турбуз. Тамга жазып салдым. Демек, эсеп 2-2, экинчи раундда кайрадан тең чыкты. Биз үчүнчү раундду баштайбыз. Үчүнчү раундда кимиси артта калат болду экен, ал эми кимиси озуп кетет. Азыр байкайлы. Кайрат мырза эми балким сизге жылдыздардын арасынан балким неудобный чыгып калаттыр. Балким сиздин настроюңузду бузуп коёттур. Алып көрөлчү. Ким? Толкунай Арзыкеева дейт. Сүйлөшүңүз громкийге. Сүйлөшө берейин. Сүйлөшө бериңиз. Эмнеге? Сүйлөшүңүз. Алсаңыз, ким чалат? Билбейм. Алло? Мама кой тур, мен эфирдемин. О, караңыздарчы. Апаларыбыз ар дайым аман болсун. Толгонай Арзыкеева. Толгонай Арзыкеевага эми кандай комментарий туш келет? Мага келсе жакшы болмок. Тарынак эмес мага. Бул аябай эле жаш кыз негизи. Жаш кыз ооба. Тарынтып алышыңыз мүмкүн, абайлаңыз. Байкушум ай. Толгонай өлдүң.
Не дейді, оқып көріңіз. Антисептикти қолыңа емес, оозуңа сепчи дейт. Вообще кыз балага мындай нерсени айтууга болот. Эркек бала болсо ладно эле да, чынындачы. Бирок эми сен тарынбайсың. Тарынып калышы мүмкүн. Ай, Кайрат мырза. Эми жазалоону алып көрүңүз балким. Абайлаңыз, толгонай жаш кыз өзүңүз айткандай. Жок ай. Не дейт? Сары майды варенье менен жеди, элесе да. Сары май жеп эле жүргөн жигиттерденсизби негизи? Ооба. Антисептик боюнча жазабыз. Жана акыркы посту кандай эмне жөнүндө экен, бир сиз менен бир көрүп көрөйүнчү. Вау. Видео, ырдаган видео, клипке тартылып атат окшойт. Розыгрыш кылып аткан окшойт. Гиф. Гиф ойноп атат. Ой, азыр гиф деген нерсе баарыбыздын башыбызга айланды го, я. Гиф ойнотпогон сиз эле калдыңызбы? Мен эле калдым окшойт. Сиз ойноттуңузбу? Жок, мен эми баштайын деп атам. Спонсорлорду топтоп атасыз. Ооба. Жаздыңызбы? Жаздым. Жана публикация кетти. Тарынбайт. Ничего страшного. Бирок кыз балага вообще негизи мындай сүйлөгөнгө болбойт да, негизи. Болбойт, албетте, болбойт. 3-чү раундтун жыйынтыгы менен Кайрат мырза кайрадан алды да, эми кезек Тамгага берилет. Кел абай Тамга. Демесе... Утулуп койсоң, бет бары сенде. Күчүсүң ба? Сколько тебе лет? Лет. Канча? Ким экен? Канат Келдибеков дейт. Вау. Канат Келдибеков. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Канат Келдибеков. Таанайсызбы? Ким? Сиз айтып коюңуз. Мен тааныбайм да. Азыркы учурда жакшы тамада. Жакшы алып барып жүрөт. Момундай бир Инстаграмда өзүнчө бир блогер десем дагы болот. Оюндарды тамаша. Ошолбу? Жок. Жаңылышып атасыз. Бул Кыргызстандын ММА боюнча чемпиону. Эрежесиз эр уруш. Кандай экен? Акыркы постун. Сырткы келбетин сүрөттөп бериңизчи, мындай. Сүрдүү экен? Коркунучтуу. Аябай, чындап спортсмен экен көрүнүп турат. Накачанный такой. Өңүнөн, келбетинен эле. Тааныдыңызбы сиз? Мен жакшы тааныбайт экенмин, чын айтсам. Сиз жаза алат белеңиз? Жок, мен жазмак эмесмин. Комментарийди окуп көрөйүн. Ооба. Окуп көрөлү. Канатка окшогон. Эми мага тем более бир кызга теңелбесе керек, мен комментарий жазып койсом. Кана окуп көрөлү. Көңүл ачканга күйөөдөн ажырашып чыккан тааныш туугандарың жок беле? Деп жазат экен. Күйөөдөн эмес, сен мындай тескери айтасың да. Көңүл ачканга ажырашкан жигиттер жок беле? Деп жазамбы? Ушул мааниде. Эң сонун. Жазуудан мурун жазалоону алып чыгыш керек. Эмнеси нормальный? Бир жолу иштек болду. Не дейт? Инстаграмга өзүңдү сүрөткө тартып, алдына меня сложно найти, легко потерять. Невозможно забыть деп жазат экен. Ушул фразаны жаздыңыз беле бир жолу өмүрүңүздө? Айтыңыз, чынын айтыңыз. Өмүрүмдө мындай жазган эмес. Одноклассникке кирип жүргөн убакта жазгансыз, же агентке кирип жүргөн убакта? Жок, чынын айтам, жазган эмесмин. Демек, канатка жазуудан баш тартасыз. Ооба, баш тартам, анткени мен мени балким түз эле түшүнө алышы мүмкүн, көңүл ачканга там өзү жазып койгон деп кой, жигиттер барбы деп ойлоп атат, чындап деп. Мен өзүм деп. Мен ойлоп калышпасын, эл дагы окуган элдер болуп калса. Ура! Мен ушул реакцияны күтүп аткам сизден, ооба. Конечно. Меня сложно найти, легко потерять, да? И невозможно забыть. Чын эле невозможно забыть дегенде эле бар негизичи. Тамга кандай сиз үчүн? Татынакай, караңызчы. Ооба. Келишимдүү кыргыздын Нукрасонун кызы кирди. Биринчи жазалоо аткарышыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. 3-чү раундтун жыйынтыгы менен Кайрат Кыргыз алдыга чыкты. Эсеп 2-3-2. Любимый телеканалы жана корреспондент YouTube каналында кылсаң кылда долбоору уланууда. Биз 4-чү раундтабыз. Кол чабуулар! Жана Кайрат Кыргызга кезекти берели. Жылдыз карточкасы Кайрат мырза. Алып чыгабыз. Жана ким? Көнүп калдык го. Жана ким? Кайрат Пирмердиев дейт.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиевке кандай комментарий туш келет болду экен, алып чыгабыз. Эмне дейт? Окуңуз. Биз да угалы, күлөлү. Сенин фигураң дейт, менин телевизорум дейт, плоский дейт. Кайрат Пиримбердиевдин фигурасын асылып атасыз? Ооба, сенин фигураң дейт, менин телевизорум дейт, плоский дейт. Телевизорум дейт, плоский. Билесизби, Кайрат мырза бокска барат, Пиримбердиев. Плоский эмес, мен билишимче. Телевизорум плоский. Плоский эмес, ооба. Жана жазалоо карточкасын алып чыгабыз. Жо, мен почему утулушум керек? Кызыксын ғой. Неэтично болуп калат экен. Жерге түшкөн чупа-чуп же дейт. Этично, бирок чупа-чуп жеш этикага туура келбейт, а муну жазыш этикага туура келет, э? Мен үчүн келе берет. Кайрат мырза. Балким башкача Кайрат комментарий. Пиримбердиев сизди разнаразга чакырды дейли. Чыгасызбы? Мени чакырбайт. Эмнеге? Менден бир топ жаш кичүү бала. Телевизорумдай. Коркосузбу? Ооба, корком. Күчү ашып ташып турган убакыт азыр, э? Ооба, телевизорундай. Телевизорундай. Үйүңүздө телевизоруңуз плоскийби? Же артында эмеси барбы, советский? Жок, Советский Союз меники. Телевизор көрөсүзбү негизи? Жок. Жана публикация? Жаздым, да. Браво! Вау! Тамга, Кайрат мырзага кандай баа бердиңиз? Айтыңызчы, ушул раундга чейин, мына 4-чү раундга келип, бардык комментарийлерди тайманбастан жазып атат. Буга да чоң эрк керек да, туурабы? Жаңы келгенде эле мен байкагам. Кайрат мырза дароо эле айтты, мен утулбайм. Мен баарын жазам деди. Ошондуктан ойлоп жатам, Кайрат мырза утуп кетет го деп. Балким алдыда дагы бир раунд бар, бирөө түш келип калып, жазбай калып, тең-тең чыгып каласыздар деген ишеничибиз бар. Келиңиз алып көрөлү. Сыдыман дейт. Жакшы билбейм, бирок ооба угуп калгам. Угуп калгансыз. Кандай ойлойсуз? Сыдыманга 6 жыл берүү туурабы же туура эмеспи? Билбейм. Бул жерде улуттар Мен өзү негизи козутуу деген берене менен. Негизи кайсы жактанмын дегенден баштабайсызбы? Мен өзү түбүм Алайдан, Ош областынан. Ошондуктан мен ал жактагы бардык окуяларды дагы билем, эл эмнеге андай тили бурулуп сүйлөп калган, баарын билем, анын баарын билбей туруп, элге дагы асылган, бул бир жагынан туура эмес. Жок, ал элге айткан жок ал. Ал элге айткан жок. Ал деген просто ошол жерде жазып аткан баягы фейктерге, жанагындай Даниэлдин эмеси эле болуп атат да, бир түрү эле болуп атат да. Мен оюмча, балким көтөрүп эле ошол комментарийлерди табып, ошол адамдардын өзүнө эле жазып, мындай урматтуу менин подписчигим, мындай сөздөрдү эмнеге жаздыңыз деп, мындай өзү эле сүйлөшсө болмок да. Бул комментарий жазсын, жыйынтыктайлы дагы кылсаң кыл да долбооруна кайтып келели. Келиңиз анда, Сыдыманга кандай комментарийлер туш келет? Тандап алалы. Ортосунан алдыңыз, келиңиз. Сага өзүм эле акча берейин, экинчи подземкада ырдабай эле койчу дейт. Балким Сыдыман ырдаган, балким ырдаган эмес, бирок туура эле түшүнөт. Нормально эле бул. Жазалоону алып чыгалы. Жазаны көрбөй эле койм, мен баары кылбайм. Алып чыгыш керек. Эреже боюнча сөзсүз алып чыгыш керек ар бир раундда. Сторис дейт. Шоу бизнеске төшөк окуйсуз дальше. Эмне деп жазылып турат? Сториске видео тартыш керек экен. Шоу бизнеске төшөк аркылуу келгиңиз келсе, мага кайрылыңыз деп жазыш керек экен. Жазалоода. Это же наоборот сложный болот атпайбы? Сложно. Бирок комментарий Сыдыман менен тааныш да эмесмин. Сиз жазмаксыз. Азыр Сыдыманга так хейттер көп болуп жаткан учур болсо керек. Комментарий жазса да болбойт турбайбы Сыдыманга? Эмнеге? Анткени мен подписчик эмесмин да, Сыдыманга жазылган эмесмин. Азыр жазылып көрбөйлүбү? Жазылбай эле коеюн. Жазылбай эле мындай жаза берсең болот? Болбойт экен. Неме экен? Ограничение коюптур. Неге мындай жаман комментарий? Тамга, сиз эгер Сыдыманга комментарий жазууга мүмкүн болсо жазмаксыз. Ооба, албетте. Демек сиз бал алмаксыз. Ооба.
Демек, 1 балды туура берели, Кайрат мырза, туура элеби? Вообще-то, можно, в принципе, хорошо, ладно. Я Мен не жадный. күнөөлүү эмесмин. Я не жадный. 4-3 эсебинде бул 4-чү раундду жыйынтыктадык, эми 5-чи жыйынтыктоочу раундга өтөбүз. Кылсаң кылда долбоорунун акыркы жыйынтыктоочу раундуна келип калдык. 5-чи раундда жана акыркы өзүңөр көрдүңөр, эки эле жылдыз карточкасы калды. Бул жерде алып чыгабыз бирин. Ким туура келет? Айпери кубик кызы дейт. Айпери. Алтышка. Алтышкаңыз. Эми алтышкаңызга комментарий. Сыдыман менен окшоштугуң эмнеде, билесиңби? Экөөң тең айткан сөзүңөргө жооп бере албайсыңар дейт. Ой, рындаледа, Айпери кубик кызы андай эмес. Тарс-тарс сүйлөп эле, мындай мырзадай эле сүйлөгөн жигиттердин жигит катары эле сүйлөгөндөй сезилет да мындай. Молодец, кыйын кыз да мага жагат да. Мен кетип жаза берейин, Кой туруңуз, сиз жазаланып алып чыгалы. Өлө шашып атам сага жазганга. Так, жазалоо дейт. Бутка колдонгон кремди бетиңе сүйгө дейт. Кет, бу кээде мисалы бутка сүйкөнгөн кремди бетиңе деле сүйкө бересиң, андан эч нерсе деле болбойт да. Бирок муну жаза турган болсом, мен муну колдоно турган болсом, мен аны унутуп калам да. Ошон үчүн по-любому мен муну эметишим керек. Анткени Турцияга мен билет утуп алышым керек да. Ты же сказал Турция деп. Мен сиздерге эскертип коеюн деп унутуп калыптырмын. Ким бизде бүгүн берүүдө жеңүүчү болсо Турцияга путевка 2 күнгө. День туда, день обратно. Билетти каяктан аласың, өзүң таап алып коесуң. Сиз бул шартка макулсуз, Ооба, жаза берем. Таптыңызбы Айпери кубик кызын? Жана акыркы пост эмне жөнүндө экен? Лимон. Вау. Кычкылга кандайсыз, Кайрат мырза? Абдан сон. Абдан сон. Сен да жакшы көрөт окшойсуң кычкылды. Сыдыман. Башында келгенде эле айтып аттың, лимон жегим келип атат, лимон жегим келип атат. Бирок бүгүн бизде андай жазалар жок. Тилекке каршы кошпойсом да болмок экен. Кечирек ойлонуп калдым. Бирок Кайрат мырза күнүнүк эле чогуу жүргөндөй эле сезилип эле мына жазып атат. Жыйырга элечи. Публикация кылабыз? Кылып койдум уже. Айта эле. Браво! 5 раундта тең бардыгына комментарийди шуап жазган Кайрат Кыргыз болду. Азаматсыз. Эми мен өзүм комментарийимди оюндун аягында айтайын. Жана жыйынтыктап коелу эми тамга бирөө эле калыптыр. Кандабайт эле окшойм, Кандабайбыз. Кандоо жок сенде эми. Ооба. Асел Кадырбекова дейт. Асел. Аябай. Асел Кадырбекова. Асел эжемен деле эме жок. Комментарийде эмне жазабыз Аселге? Байланыш жок, бирок өткөндө этин кайсы кухнядан жедиң эле издеп таппай жатам дейт экен. Мен ойлойт да бул тамга жиндеп калыптыр. Бир жума турган фонтандын суусун ич дейт. Фонтандан барып атайын эринбей сузуп келгенбиз. Чындаппы? Чындап. Таза эле суу бериңиздер ичкой. Таза сууну Кудайга шүгүр анан деле ичкенге жетишебиз. Келем тандоо турат бизде. Азыркы учурда комментарий жазабыз, мен ойлойм, мен коопсуздугум, менин ден соолугум биринчи орунда. Ошондуктан мени кечиресиз, Айсел эже. Сонун комментарийди созуп туруп жазып коюш керек экен да. Негизи айрымдар билесизби, ушу итти дарлык катары пайдаланып жешет экен. Айымдар? Жок, айрымдар албетте. Ден соолукка пайда деп жеп коюшат экен, сиз кандай ойлойсуз муну? Ой, биз эшектин деле этин жедик. Билбей эле. Ооба. Иттин этин деле жесек керек. Биз осьминог жедик, мисалы крокодилдин жумурткасын жедик. Таиландка барганда билесиңер да кандай продукциялар берилет негизи көбүнчөсү. Алар үчүн сый тамак. Ошон үчүн бардыгына пробовать, было вкусно. Иттин эти. Иттин эти жок болду, бирок аякта андай болгон жок, бирок жейлекпиз. Хотим. Мен айта кетсем, бул жакта да комментарий жазса болбойт экен. Мен оюмча эмнеге
Эмнеге комментарийге ограничение койду билесизби? Анткени биздин оюн тууралуу жылдыздардын кабары бар. Ошондуктан атайын ушундай жолго барышы мүмкүн. Бул үчүн биз 1 балл берели, кандай дейсиздер? Албетте беришиңиздер керек. Анткени мен өзүм укугумдарымды колдоном. Ну баары бир сен утулуу бар да. Акыл эме, Кайрат мырза. Кайрат мырза утулуп атам бирок. Кыз кишини сыйлап 1 балды өткөрүп 2 балл кылып бериңиздерди. 1 балды өткөрүп беребиз. Жана оюндун жыйынтыгы менен 5-4 эсебинде Кайрат Кыргыз жеңишке жетти. Азаматсыздар. Жеңиш оңойго турган жок, бирок Кайрат байке үчүн оңой эле болуп калды окшойт. Балким. Оңой деле эмес, бирок ушул кезде өч алып атам деп коеюн. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Эми долбоор тууралуу кыска-ныска оюңуздарды айта кетиңиздер. Кыска-ныска эле дагы бир жолу чакырсак келесизби деги эле. Бул долбоор тууралуу сизге жактыбы, жакса эмнеси менен жакты? Мындай эфирлерге келген эмесмин. Бул биринчи жолу ушундай сонун оюн ойноп жатам. Ошон үчүн мага жакты. Бирок мага мондай комментарий жазып, жана жаза алып аткан. Мындай начар сөздөр экен, ошолор ошондой калбайм. Ошол бир аз эме болуп калды. Орчулук Оор болду мен үчүн ала. Бирок оюн кызыктуу болду негизгиси. Сонун. Сизге жакса, бизге абдан кубанычтуу болуп атат. Рахмат, жакшы жагымдуу каалоо тилектериңиздер үчүн, сөздөрүңүздөр үчүн. Келиңиз эми сизге дагы бир аз эркин микрофон. Момундай бир кыргыз элибизге шоулар керек да, ар түрдүү оюндар керек. Мындан да мисалы Россияныкын карап көрсөңүздөр совсем башкача. Баягы Лондондукун карасаңар передачаларын, американский прям вообще сонун нерселер бар да, оюн. Ар биринде ойноп эме кылышат да. Булардын баары керек. Обязательно керек оюн, развлекательный шоу программа керек. Эми саясат менен боло бергенде деле болбойт да. Негизичи. Демек, келесиздерби? Дагы бир жолу чакырсак айтып коюңуздар ушуну эле. Мен депутат болгондон, депутаттан кийин обязательно келем. Дал ушундай жашнакай маанай менен биз кылсаң кылда долбоорунун бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү жеңүүчү Кайрат Кыргыз дагы бир жолу куттуктап коелу. Сиздер менен мен Илим Артылбеков болдум. Жана Кайрат Кыргыз тамга ыраазычылык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кайрат байке, кандай болду? Жок, жакшы экен, сонун экен. Жеңилдеп калдыңызбы? Мен чыгарып алдыңызбы? Айтып алдык, шығып алдык.